Мазар араб тилинен келип чыккан сөз. Ислам энциклопедиясына кайрылып көрсөк, ал ыйык жерлер үстүндө тургузулган күмбөздү түшүндүрөт. Бирок бара-бара бул сөз элдин аң сезиминде деги эле касиеттүү жерлердин аталышы болуп калган. Азыркы учурда өлкөбүздүн ичинде жайгашкан мазарлардын эки түрү бар. Табигый келип чыккан мазарлар, булактар, тоолор, токойлор, өңкүрлөр жана адам тарабынан тургузулган мазарлар. Улуу инсандардын күмбөздөрү, байыркы курулуштар, күнөөсүз өлтүрүлүп көмүлгөн инсандардын жайы. Эмне үчүн касиеттүү жерлер аякта күмбөздөр, мүрзөлөр байкалбаса деле мазар деп аталып калышты. Мүмкүн адамзаттын 20 кылым карыткан тарыхында кайсы гана жай болбосун, ал жерде көзгө көрүнбөгөн, жер менен тең болуп калган бейиттер бардыр. Азыр болсо Айгине тобу Талас өрөөнүндөгү эң белгилүү чоң мазарлардын бирине келип калды. Бул мазардын аты Зулпукор. Өзүңүздөр көргөндөй адамдар колу менен жасалган мазар. Зулпукорго үзгүлтүксүз зыярат кылган жана таапчылык менген кишилердин айтымында бул жерге илгери Азирет Алинин кылычынын сыныгы түшкөн. Ошондо ал баласыздар бул жердин балалуу болушсун, оорулар айыгышсын деп кыйкырган экен. Совет окумуштуусу Светлана Перегудова күмбөз курулушунун белгилеринен улам эстеликти 10-11 кылымга таандык деп эсептесе, тарыхчы археолог Бакыт Аманбаева эстеликтин курулуш жылдары жогоруда көрсөтүлгөндөн бир кыйла кечирээк Карахани доорунун калган кыштарынан тургузулгандыгын билдирет. Ал эми археолог Кубат Табалдиев болсо эстеликтин курулуш кыштарынан улам аны 18-19 кылымдардын чегинде курулган деп эсептейт. Мазарга анын сырын билген киши менен бар деген жазылбаган эрежени бузбай, биз Зулпукорго Шайбөө апа, Чачике апа, Токтош апа менен келдик. Сиздер көрүп жаткан апалар Талас өрөөнүндөгү белгилүү бүбүлөр жана табыптар. Бүбү жана табып эл дарыгерлигин адистери, бүбүлүк жана таапчылык кыргызчылыктын нукура бир көрүнүштөрү. Кыргызчылык тукум куйт жана тагдыр буйругу болуп келет. Бул милдетти мойнуна алуу же албоо бир гана адамдын эркинен болбойт экен. Менин жолум эле айланайын эми баягы кыргызчылыгыбыз менен айтып атканда менин жолум 6,5 жыл ооруп, эң аягында өлөсүң деп чыгарып койгон мени. Ошо өлөсүң деп чыгарып атканда мен 2 жыл уктадым. 2 жылдын ичинде мага барлык кандай нерсе болсо ошону мага берди. Эл кармайсың деди. Төрөгөн аялдарга ошого касиеттүү нерсеңизди бересиз деди. Эгерде мына тесме, камчы, көйнөк, башыма ак жоолук усундан салып түштүктөн келдик оштон деп мага жоолук көйнөгүмдү тесмемен берип кетти. Ушуну аласың деди. Эгер албай турган болсоң сенин бутуңду деп айтты. Ошондо бутуңду дегенде эле билдим, мени бутумду алып кетет экен деп корктум дагы. Тесмени ал деди. А мен ала албайм, билбейм да агесте. Мен ала албайм, айта албайм, биле албайм дедим. Эгер билбей турган болсоң, анда сенин бутуңду деди. Бутуңду дегенде барып баягы тесмени алайын деп 2 кадам бастым алдыга. Ушу 2 кадам басканда келмени билесиңби деди. Билем, ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах дегенди билем, андан башка билбейм дедим. Десем айтты, тесмени муногудай кылып тартасың деди, жана булар тартып аткандай кылып. А мен билбейм аны. Билбейм мен. Билбегенден кийин мен билбейм дедим муну. Анда эмесе айткын деди. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Амида хамида хамадул жататур деп айт деди. А мен амида хамида хамадул жататурду мен биле албайм да. Биле албай койдум 2 айтканда. 3-сүндө айттым. 3-сүндө Амида хамида хамадул жататур деп айттым.
Ошо менен турсам, буту колумду сунуп, юрканымды мына жерге кармап алып отурган экем. Эшикке чыгып эле абышкама барып айттым, мага дагы бир нерселерди берип атат. Десем, а киши мени баргында китептериңе жазып ал деди. Үйгө келип китептеримди жаздым. Азыр алхамдулилля тогуглайын 10 балам бар менин. Төрөбөй 9 жыл төрөбөй, 7 жыл төрөбөй, 3 жыл төрөбөгөндөр төрөп натыйжасы балдарым бар. Алхамдулилля тогуглайын балдарым бар. Умай энен жолуна түшкөн турбайсыз. Умай эненин жолуна түштүм. Анан таапчылдыкты болсо түштүктөн келдик деп мага молдолор келип таапчылыкты берип кетти. Бүбөлөрдүн айрымдары оорулууну үйүнөн көрсө, айрымдары мазарга келип дарылоо жүргүзөт. Кайсы илдетке кандай ырымды кантип аткараарын өзлөрү чечет жана көзөмөлдөйт. Несі бар екен айтыңыз? Жүрегі қосылып тұрбы? Кичине көсігіп қалған ғой бұғыз. Кишинин тили бар, кишинин көсі бар айланайын. Жақсы олып қаласың. Қанча кило саласыз? 3. 3 жолу? 3 жолу салам. 3-тен қалып көбірек болса 7 жолу. Аны зикірменен саласыз ба? Құран сүресімен оқисыз ба? Зикірменен еле. Көчөткө жүріп қоям. Жақсы олып кетшеді. Ошо көчөтті демеле қойсаңыз болар эле. Көчөттү эч убакта илгерки заманда болчу, илгери караңгылык убакта. Азыр көчөт деген эмес жаман болот көчөт. Жок, ошондой айта талаш тартыш болот. А көчөттү тимеле коюңуз деле алсаңыз. Кызыма. Эми мындай айланайын. Эми суу менен да буларды. Анда мейли суу менен, а көчөткө каршы туз менен ошондой энди. А тузга мейли. Анан көчөтүңө макул эмес. Эми ал жанагындай буту туз алып калса көчөткө туктуур эле болуш керек. Жок, көчөткө каршыңы мен кысыма сала бербе көчөттү. Oturayla sevgi tora. Supakan alda, supakan alda, supakan alda, supakan alda, supakan alda. Сиздер күбө болгондой, кыргызчылык жолунда жүргөн кишилердин арасында ырымдар жана аларды аткаруу боюнча ар кандай кээде келишпеген пикирлер болот. Чачеке апа менен Токтош апа 20 жылдан ашык Зулпукорго келип, бүбүлүк парызын өтөшөт. Бирок аны эки башкача жүргүзүшөт. Бири өзү менен келген мукташ адамдарды күмбөздүн ичине киргизип, жана күмбөздүн дубалдарын өбүү, ага алаканын, денесин тийгизүү, чекесин желөө аркылуу зыярат кылдырса, экинчиси күмбөздүн ичине киргизбестен жана анын дубалдарына денесин тийгизбестен туруп зыярат кылууну ылайык көрөт. Кандай болсо дагы, эки бүбүнүн касиети элдин муктаждыгына жарап, зарыл болгон кишилерге жардам берип жатса, кимисиники туура эмес деген суроо канчалык маанилүү. Бул жерде кайра мазарларда чыныгы, туура жол бир гана эмес, бир нече жана ар түрлүү болушу байкалат. Күгүм түшө баштаган учурда бүбүлөр шам жагышты. Шартка ылайыктуу шам ачык табияттын алкагында же үйдүн ичинде, же күндүз, же түнкүсүн жагылышы мүмкүн. Байкасаңыздар, шамды көбүнчө аялдар жагышат. Деги эле мазарларга көбүнчө аялдар байырлашат. Эмне үчүн? Бул суроого Жумадил Мамбеков мындай дейт. Аялдар үйдүн куту деп саналат. Ошондуктан алардын ыйык жерлерди колдогон арбактарга кайрылуусу биздикине караганда салмактуураак келет. Башкалардын айтуусунда аялдын жан дүйнөсү, табияты мазардын эркек киши байкабаган ыргактарын байкай алат. Ал эми мазарларда дарылоо жүргүзгөн докторлордун айтуусунда аялдардын сезимталдыгы күчтүү болгондуктан, ошондуктан алар көбүрөөк зыярат кылышат. Кечки жагыла турган шамдын шартын Чачеке апа мындай деп айтып берди. Төрөбөгөн аялды шам убагында, башкача айтканда, күгүм киргенде кумурскан уюгуна алып барам. 7 нан алып келинет, Куран түшүрүлөт, анан барып 7 шам жагабыз. Биринчи 7 чийди алам, андан кийин пахтага жебинтке май сыйпап, аны ар бир чийге огоймун. Анан 7 чийди чогус менен 2 таштын ортосуна коюп, ширеңке менен чагып күйгүзөм. Шам күйүп жаткан кезде төрөбөгөн аялдар ичинен тилектерин айтып отурушу керек. Эгерде шам толук күйүп бүтсө,
демек тилеги кабыл болот. Ал эми антпей өчүп калса, анда ошого да ыраазы болуп, кийин дагы 7 шам жагуу керек. Бул ырымды 3 жолу жасап берем. Жалаң шаршемби күндөрү шам убагында, башкача айтканда күн нуру баткан убагында жагам. Ибраимова Алтын апа 8 жылдан бери бул көрүстөн мазарды байырлап, биротоло отурукташып, ушул жерден небересин үйлөнтүп, келиндин чайын ичип, бала бакырасы менен күн кечирип келет. Тышынан караганда Ашкере Момун бул апа Зулпукурга кызмат кылууну парыз катары көрөт. Мен берге келген иштеке деле билсемесим, көчөдө эле жүрсүм. Жумуш иштеп эле. Кагылайын алда бир күнү ошол жака баргым эле келди. Ошол жакта эле карайдым да, тиктейм, бассам турсам деле эки көзүм эле ошол жакта. Анан ушул жерге келдим, эчтеке деле билбейм, айланайын алда өсү кечирсин. Келсем, тал ошол жерде эки кемпир отуруптур. Анан эки кемпир отуруптур, кел деп эметти, эчтеке жок экен. Арга отурдум, анан эмне келдиң деди. Анан жүрү эле дедим, эчтеке айта албайм. Анан отур, айланайын отур деп, мынандар бар экен, Куран окуп, айран эметип, анан алар айтты, ошол жерге бир кароолчу керек эле. Анан кийин бир кемпир айтты, берди ал. Мени тур деди эле, мен тура ала турган эмесмин. Мен чалууга кетип калам, молдолорго калп болдум, мен турбайм деди. Анан унутпай отурдум дагы, мен оюм ошого келди. Мен кыргызчылыкты жашымдан кармадым. Кыз болуп, кыз доорун сүргөн жокмун. Келин болуп, келиндик доорун билген жокмун. Өзүмдүн кишилеримдин, пирлеримдин айтуусу менен келе жатам, деп аркасына кылч жайып, өмүр тагдырына көз чаптырган Токтош апанын тагдыры татаал дагы, табышмактуу дагы болуптур. Ал жаш кезинен кыргызчылыкты моюндап, 35 жылдан бери эл көрөт. Мазарлардын касиетинен уланбы, кенен жана даанышман дүйнө тааным жаралат. Кыргызчылыкты тагдырдын буйругу менен кабыл алып, өмүрлүк парыз катары өтүп келе жаткан кишилер түшүнүгү жана жолу башка пенделерди күнөөлөп жокко чыгарышпайт. Эми мен 13-мен баштап өзүм ушундай жолго түштүм. Түшпөй дагы жүрүп, мына ушундай оруктар болдум кагылайын. Анан эми молдо менен бүйлөрдүн айырмасы асма менен жерде. Алар китептегини көрөт. А биз булакка жанагындай Сулпукорго келип жакшы нерселерди көрөбүз. Ошондон алган жакшы нерсе менен биз элди кармайбыз. Доктурдан болбогон оорулар бизден айыгат, бизден болбогон доктурдан айыгат. Ушундай кагылайын. Ошентип, Таластагы Зулпукор аттуу ыйык жеринде биз кыргызчылык жолунда жүргөн апа аталар менен жолугуштук. Таап, молдо, бүбү, бакшылыкты мойнуна алышып, бул дүйнөдөгү өз парызын аткарып жүргөн кишилердин окуяларын уктук. Айгине Борбору сиздер менен 5 күндөн бери Талас аймагындагы мазарларга зыярат кылып келүүдө. Дароо көзгө урунган нерсе, Талас чергесинде элибиздин кылым карыткан, тээ байыркы тарыхтан калган мазар басуу, ыйык жерлерге зыярат кылуу салты кенен орун алууда. 21-кылымдын башында бир топ кишилер үчүн мазарлар өз касиеттеринен жаза элек. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Gunri ya Şakuri ya Mutri ya Macid ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Кандай гана коомдо жана шартта жашабайлы, адам аң сезиминин түпкүрүндө ыйыктыкка умтулуу болот экен. Кыргыз мазарлары бул ыйыктуулук менен сыйкырдуулуктун пайда болгон жери. Бул сыйкырдуулук менен күнүмдүк турмуштун тыгыз айкалышып, аларды ажыратууга мүмкүн эмес болгон жайлар. Мазарларда ар кандай кишилер жолугат. Үмүтүн үзгөндөр да, жетим жесирлер да, ташы өөдө кулагандар да. Мазарлар пенде экенибизди,
жаратылыштын бөлүкчү экенибизди дайыма эске салып турушат. Алар мезгилдер менен муундар ортосунда байланыш түзүп, адам дүйнөсүндө уктап жаткан күчтөрүн ачууга өбөлгө түзүшөт. Bir özüne sığınıp bir özüne sıranabız. Yaratkan Allah. Şunu okugan demler, sanat ettin artlarına da illetlerine şifa kılıp, den soluğun çın kılıp, ömrünü uzun kılıp, dilegen tilegini oylagan oylarına samağın maksatını etkizip, Kırgızstın bugün arkalagan, Kırgızstın gereğine jaragan jigitlerden kılalar. O meyin Allah'a koyar. Сиздердин алдыңызда Айгине илимий жүлдө борборунун мүчөлөрү турушат. Баарыбыз ар кандай тармактардан, ар кандай жаштагы, ар кандай улуттардагы адамдарыбыз. Бирок бизди бириктирген жана кызыктырган дүйнө бул ыйык жерлердин дүйнөсү болду. Ыйык жерлерге келүү, зыярат кылуу биз үчүн атайын дин эмес. Биз муну диний көрүнүш катары кабыл албайбыз. Биз үчүн бул ата-бабалардан келген мурас. Ошол мурастын мазмунун түшүнүү, кыргыздар эмне үчүн 21-кылымда мазарларды басып келе жатышат, кандай себептер менен келишет, натыйжалары кандай. Ушундай суроолордун негизинде иштеп, көп табылгаларга ээ болдук. Ошол табылгалар менен сиздер менен бөлүштүк бүгүн. Муну көрсөтүү менен Айгине борбору кандай максатты көздөп жатат деген суроо туулушу мүмкүн. Ырас, касиеттүү жайларды, зыяратчыларды, ырымдарды көрсөтүү аркылуу эч кимилерди мазар басууга чакырып үгүттөбөйбүз. Болгондой тартуулап, мазар басуу, манас айтуу сыяктуу кыргызды кыргыз деп тааныткан салт болгондон кийин аны көпчүлүккө таанытууну максатын койдук. Камчы салмай темменет, камчы салса турбайгыр, аткан октой зыр коёт, бул учкан куштай дыр коёт, күлүктүү күн мындан Эс кирген салтты жаңыртып, жандандырып жатасыңар деген күмөн пайда болушу ыктымал. Ырас, эң башында биз өзүбүз деле мазар басууну эскирген, жоголуп бараткан бир салт катары иликтейбиз деп ойлогонбуз. А бирок бара-бара изилдөө убагында такыр башка түшүнүк пайда боло баштады. Илим табылган, ачылган нерселерди бурмалоого акысы жок. Бурмаланган нерселерди мезгил өзү түздөп оңдойт. Жандуу, өнүгүп жаткан көрүнүштү эскирген деп айтууга акыбыз жок. Ден соолук, үй бүлө кутуу, коомдогу жетишкендиктер, эл бейпилдиги, руханий тазалык — мунун баары адам үчүн кымбат нерселер. Таласта жүргүзүлгөн изилдөө көрсөткөндөй, элдин аң сезиминде мазар басуу айтып кеткен баалыктарга жетүү менен түздөн түз байланыштуу.